Ассалаумалейкум. Канча болду мына ал? Акция менен 65 миңге алып чыгып баратабыз. Аты дерзкий болду. Аты коюп берди өзү. Ат коюп береби экен өзү? Аты коюп берди. Биринчи жолу коюп берип атат. Машалла. Анысына жетишкен жок. Өзү ат коюп бердиби? Коюп берди өзү. Оозуна түкүрүп бербедиби? Дерзкий деген ат коюп берди. Машалла. Каяка жамаат бул? Кайсы жамаат? 5 миңге кетти. Ат бешимге? Ак бешим? Ак бешим чүйгө. Болсун анда. Мынакей короңор койгот болсун, жигиттер жакшы каны таза. Мощный болду. Мынакей. Болсун. Пула канча экен? Ансын ченеге. Ченебедиңер. Мына плем-карт, паспорттар менен берип бербейт. Ыраазсызбы? Ыраазыбыз, Өтө соң болду. Бар баракасын. Болду. Жакшылыкка койгулуп алгыла. Assalamu alaikum. Olmağa bereke. Жақсы, құдайға шүкір. О, дамке, қандай іштер жақсы ғой. Альхамдулилlah. Рахмат. Самка бир козу аласың көзсөйүн. Кегіле bir видео тартып қойылшы. Бізді уақыт Түрлі, мындай шығалы. Кел, ортаға. Момдайынан. Жақсы, құдайға шүкір. Алла береке берсін. Біз достар керемет чарбасындабыз. Бұл жер производство, мындайша айтканда заводдабыз. Жигиттер именно Арашанын заводундабыз. Мен 2 күн мурда видео чыгаргам. Арашанды акцияга чыгарабыз деп, мына ажекебиз өзү ыраазы болуп акцияга чыгарды. Туура, баардыгы эле өзүнүн коюн кымбат саткысы келет. Поштучно сатканда кымбат келет, билесиңер. Анан бул киши менен сүйлөшүп, камки начинающийлерге менден поддержка болсун, жардам болсун деп канча койду акция коюп бердиңиз? Бір 40-тай қозы кетті. Мына ақырқысы мына еме естіп кетті. Самолеттай эле кетті. 40-тай козу, жигиттер мына 40-тай козуну Айбек байкебиз мынакей во благе народа акцияга коюп берип сатылды. Аларман дагы ыраазы, сатарман дагы ыраазы. Кудай буюрса, өзүңүз биягына эми келтириңичи. Иншалла. Ошол эми жаңы баштоочулар үчүн өзүнчө бир поддержка болсун деп мен өзүм бир акция чыгардым. Азыркы учурда Арашандын багалары аябай өтө жогорулап келтат барган сайын, баарыңар эле билесиңер, Ана ошонун негизинде көптөгөн жаңы баштайын деп, бирок мүмкүнчүлүгү жок, же аз боло турган адамдар үчүн бүгүн ушундай бир акция чыгардык. 1,5 сааттын ичинде 40 баш, мындайча айтканда ысык пирожкидей эле кетти. Жетпей калды. Жетпей да калды. Анчамчалар эми аттың деп калышты. Эми буюрса эмдиги жылы дагы ушундай акциялардан өткөрсөк, буюрса насип этер. Ошол Мага лично өзүмө Айбек байке, мисалы Ош Чаллабаттан, Чүй тараптан аябай көп чалды да. Ала албай калдым, биз жетишип калайлы деп. Же бул телефонду алып кое турган нерсе эмес да. Көзгө жакпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн келип, арык болобу, өлөйүн деп аткан болобу, тандап алганыңар жакшы. Туура. Анан ушул жерден официально айтып коеюн, урматтуу Арашан байкелер, 10 жыл, 20 жылдык селекционерлер, азыр эми конкуренция күчөп атат. Арашанчылар көбөйүп атат, сан көбөйүп атат. Булар сатыш керек. Базарга барсаңар бааламайт. Ошого ушундай аукцион, акция уюштурсаңар аябай сонун болот. Бул багы бир 5-10-20 кою барларга эмес, балким 50-100 кою бар багы көп производительдерге өтө жакшы. Карма отура бербегиле, содасы келсе беребиз деп багы демдебегиле бизче айтканда, бергиле бир 20-дан 30-тан козуларды берсеңер, арзаныраак акция мененчи, 1-класстан бергиле, 2-класстан бергиле, анан элге да болот, силерге да болот. Байланыш номерди экранга жазып коебуз. Туура айтасың. Болду. Ассаламу алейкум. Ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн мен Баткенде Кадамжайда Тойчеканын коросундамын. Тойчекеге бир лайфхак көрсөтөйүн дедим. Анан могу монти байлаганды билбегендерге бир лайфхак көрсөтүп коеюн дедим. Видеонун мазмуну төмөндөгүдөй. Эгер кое алсаңыздар, унаага жүктөгөндө моюндагы жип менен муунтуруп албай, ошо кыскасы муунтурбай алып кетейин дегендерге бир лайфхак. Мен Кара-Балтада Рамис Жумабаевтан үйрөнгөм. Муну Бишкектеги көл таластагы арашыноттор аябай жакшы билет, билбегендер дагы бар. Билбегендерге сиздерге лайфхак. Могу кой азыр байланган тым жатат. Кичине тыпырчылайт, бирок өзүнө келет. Бол, жат. Анан Дамир брат, өткөндө Баха досума бирөө кочкор подарок этти деп бир таанышыңыз менен барып, пикапка кочкорду жүктөп, моюнуна бууп, моюнунан байлап алып кеттиңиздер. Ошондой мезгилде Кудай сактасын, кээ бир малдар муунуп өлүп калышы мүмкүн. Бул менин башымдан өткөн. Анан мындай, ушинтип азыр кантип байлайбыз десеңиздер түшүндүрүп коеюн. Бул билбегендер үчүн, бирок арашынооттордун өтө көпчүлүгү билет. Тойчека көрүп алдыңыз, Эми процессти акырын көрсөтүп коеюн. Могу малды кыйнасак Instagram жалып берип коюшу мүмкүн. Бирок акырын. Кел, жакыныраак кел.
Мынау система мындай. Чоң малга 2 шпагат жеп аласыздар. Аркаң буттун билектеринен муунду билегини кыспай тургандай, тамырды булбай тургандай кылып, бирок мына бош көрдүңүздөр, колум өтүп турат. Бирок чыгып кетпей тургандай кылып байлайсыздар. Анан бут моякта болот да, тартып алып келип, могу алдыңкы буттун колтугунан өткөзөсүздөр. Болбосо чыгып кетет мына. Бул да колтугунан өткөн. Алып келип мойнунан байлап коесуздар. Пускай туруп көрсүн. Бол жата берет ушинтип. Амир байке, кийингисте пикапка кочкор жүктөгөндө ушундай кылып аласыздар, э? Бул Рамис Жумабаевтан үйрөнүп, мен дагы таң калгам. 4 жыл мурун үйрөндүм. Болду. Бүт арашаныбот байкелер, фермер байкелер ушул видеону мындай жакшы маанай менен көрүп, бөлүшүп койгула. Эгер мен туура айткан болсом, лайк басып, комментарий жазгыла, группаларга тараткыла. Мен кече күнү, мына 2 күн болду, Токмок шаарындагы Айбек деген фермер байкенин козуларын акцияга чыгарып бердим. То есть телефондон эле удаленкада туруп, мынакей начинающийлер, новичокторго мына силерге акция деп туруп жакшы видео чыгардым эле. Бүгүн Айбек байкенин короосунда киши батпай атат. Козуларын талап кетти дем элечи начинающийлерге. Ошондуктан эми бул Айбек байке өз селекционер го. Мага айтты дамке, мен өзүм короомун койлору деди. Ама ишендим, акцияга чыгардык да. Ошого урматтуу фермерлер, мына далайыңар мага жазып атасыңар, дамке мынча козу бар сатыш керек, мынча кой бар сатыш керек деп. Коюңарда менде интерес жок, козуңарда деле интерес жок. Давайте баягы муктаждар, издеп жүргөндөр ошону алсын. Акцияга койгула, силер деле бир датаны тактагыла. Мен экранда WhatsApp номерим жазылуу. Мисалы 10, 20, 30 арашаңар болсо, дүмүнү сатыш керек болсо, ошону акцияга койгула. Мисалы 40 000 сомдон баласаңар, давайте 30 000ге койгула. 30 000 болсо 20, 2 000, 23 000ден коюп бергиле дагы, ошону акция менен сатылгыла. Силер кутуласыңар, тигилер козулуу койлуу болуп калат. Ошо менен эки тарап тең ыраазы. Акцияда керемет бар жигиттер.